Саматсыздарбы, урматтуу Үмүт теле студиясынын көрүүчүлөрү, сиздер Медлайф программасын көрүп жатасыздар. Медлайф программасы ар ишемби медицина жаатындагы адистерден мыкты темаларга мыкты кеңештерди алып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сулуулук темасына баш багалы деп, Ош шаарындагы Монро салонунда эмгектенген эң алдыңкы косметологдордун бири Замира Эргешованын жанында турган чагыбыз. Замира айым, саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиздер. Айымдар негизи эле өзүбүздү жаш, сулуу, кемчиликсиз алып жүргүбүз келет. Мына ушул жаш мезгилибиздеги сулуулукту сактап калыш үчүн кандай кам көрүүбүз зарыл? Сулуулукту сактап калыш үчүн беттин биринчи таза кармаш керек. Бетиңиздерди ар дайым таза кармап, убагында жууп, убагында макияжды койгондо дагы убагында жууп турса, бет картайбайт, бет өзүнүн структурасын жоготпойт. Негизи өзүнүн этаптары болот, ошолор менен жууп туруш керек. Анан бетке кечирээк түшөт. Косметология азыр өнүгүп атат, азыр заманбап процедуралар көп, заманбап бетте кандай кам көрүш керек, кандай жасаш керек, кандай болгондо кандай болор деген процедуралар аябай көп. 21 кылымда аябай именно ушу косметология өнүгүп аткан мезгил. Азыркы мезгилде жашарса болот. Жаз мезгили да келип калды. Жазында дээрлик баары эле күндөн коргоочу бет майларды колдоно башташат. Мына ушул бет майлардын сыртында 30+, 50+, 100+ деген жазууларды байкап калабыз. Биздин аба ырайына кайсыл бет май жакшы? Эми азыр чындыгында SPF-тердин түрү көп. 30, 50, 100, 30 дегени ал кыш мезгилинде мындай легкий ысыктан сактай турган процент деп коет. 30%, 50%, 30, 50, 100% деп бөлүнөт. 30%тин болсо жайын кыштай мезгилде койсо болот, легкий мындай жеңил бетти күндөн сууктан, ысыктан сактайт. 50%, 100%терди кышта жайда коюш керек. Негизи жайда биздин күндүн нуру аябай катуу, бизде айрыкча бизде абабыз кургак, күн катуу тийген негизинде 50-100 коюш керек. Күнүмдүк турмушубузда сөзсүз түрдө ар кандай бет майларды колдонуп келебиз. Мына ушул бет майларды ар дайым эле магазиндерден кымбат бет майларды алып колдонбостон, кайсыдыр бир учурларда базардан дагы 100-200 сомдук бет майларды алып колдонгон учурларыбыз болот. Сиздин оюңуз боюнча бул туура көрүнүшпү? Ушул бет майлар канчалык деңгээлде адамга зыянын тийгизиши мүмкүн? Арзан бет майларда арзан менен кымбаттын айырмасы канчалык кымбат болсо ошончолук өзүнө жараша концентраттар ичине кошулган кошулмалары көбүрөөк болот. Арзан майлардын зыяндуулугу көп. Недегени бетке аллергия чыгарат, бетти бузат, бетти кургатып ташташы мүмкүн. Негизи бетке болбойт арзан кремдерди койгонго. Недегенде ал негизи жакшы крем эч качан арзан болбойт. Кээрки деле кремдер бар эми негизи. Канча десем, эми 500дөн өтө жогору, 500гө чейинки жакшы кремдер бар. Азыр корейский кремдер чыгып атат, аябай жакшы. Алар деле жакшы, жардамы деле жакшы. Кээ биринин бетинен кымбат койсо деле жакпайт. Кээ биринин бетине арзан койсо да сонун жардам берет да. Эми бардык кремдер тырышты кетирип, же болбосо башкача кылып койбойт. Ал болгону кармап бетти сухой кургап калган мезгилде, же болбосо өтө майланышып аткан мезгилдерде ошону мындай дисбаланс кылып турат. А так тырышты кетирип, анан башка түрдө башкача өзгөртөт деген ал эч качан болбойт. Негизи бет майлуу, кургак болуп экиге бөлүнөт. Майлуу беттер кургак беттерге салыштырмалуу көйгөй көп болот экен. Мисалга алсак, угрилер 14-15 жаштан баштап чыгып баштайт. Ошол мезгилде убагында кам көрүү керекпи, же өзү кайтып кетет деген нерсе чынбы? Жок, кам көрүш керек, өзү кайтпайт эч качан. Эгерде убагында жакшы кармап калбаса, беттин структурасы бузулат. Бет чуңкур болуп калат. Безетке бул деген клеш бетте өз негизи жашайт. Ошол майлуу беттерде цельный железо деп коет. Ошолор менен азыктанат да. Ошол негизинде бет гной болуп башталат дагы. Ону убагында тазалатып, кам көрбөсө, бет бузулуп, кийин жаш өткөн мезгилде беттердин
багындай чуңкурча болуп, урбецтер болуп калышы мүмкүн. Ошого алдын ала караш керек. Подростковый мезгилде действительно прям кетпейт, но ошону өрчүп көбөйүп кетпеш үчүн кам көрүш керек да, сөзсүз түрдө кам көрүш керек. Болбосо жардам бербейт эч качан. Карап таштап койбош керек. Көпчүлүк адамдардын беттеринде кызыл кан тамырлар көп кездешет. Ушундан кантип арылса болот? Беттеги кан тамырларда азыркы заманбап аппараттар келген, заманбап уколдору бар. Ошолор менен кетирсе болот, сөзсүз түрдө. Капиллярный сетка деп коет. Капиллярный бул ысык сууктан пайда болгон кан тамырлар. Аппараттардын 2-3 түрлөрү бар, препараттар бар. Ал бир кылганда кетпейт, ал дагы как лечение катары, бул дагы оору, розация. Буну эгер куперозду алдын ала алып жакшы лечение кылбаса, бул розация дегенге айланат. Розация деген оору беттеги аллергия сыяктуу кызыл болуп, жара болуп баштайт. Ошого айланып кетет. Ошого алдын ала лечение кылыш керек. Чоң рахмат Замира айым, аябай сонун кеңештерди берип өттүңүз. Урматтуу достор, эгерде сиздерде медицина жаатында кандайдыр бир сунуштарыңыздар же суроолоруңуздар болсо, төмөндөгү Instagram баракчасы аркылуу жана комментарий аркылуу пикир калтырсаңыздар болот. Балким кийинки чыгарылышыбызда сиз каалаган адис менен, сиз каалаган тема боюнча маек куруп калышыбыз мүмкүн. Кийинки чыгарылышыбыздан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.